Бул жерде чоң магазин дейли. Оптом саткан чоң магазин турат. Баанын көтөрүлүп, анын жанында кичинекей бир павильон турат. Бизнес тилде айтканда кичинекей комок, павильон турат. Эми ошонун ичиндеги товарлардын баазы көтөрүлгөнгө жанында кичинекей павильон же болбосо жанагы комок таасир береби же чоң жанагы оптовый саткан магазин таасир береби? Ошондой эле. Биз коммерческий банктардын жанындагы павильондар болуп калабыз. Анан биз эч кандай антип рынокко таасир эте албайбыз. Биз жөн гана рыноктогу болуп жаткан суроо талаптын баасын, анан сунуш талаптын баасын эле кое алабыз. Ошону эле гана кое алабыз. Эгер бизге элдер акча алып келбей калды, биздин өзүбүздүн сатып аткан долларыбыз түгөнүп калса, биз изденип башка коммерческий банктардан алабыз же бизнесмендерден алабыз. Бул эгер ошолордун баарында түгөнүп калса, анан көтөрүү жаратпаса, антпесе көтөрүлүш долларын көтөрүлүүнү жаратпайт. Жанагындай эле кайра суроону берейин да, мисалы ошентип мен акча алмаштыруучу жайдамын. Анан мен бүгүн план боюнча $1000 сатмакмын. Күндөгүдөй эле деп элестеттим. $1000 алып келсем, түшкө чейин түгөнүп калды. Сатып алып коюшту. Мен эмне кылдым? Сизге бардым дагы, сизден дагы $1000 алып келдим. Алып келсем, анын да сатып алып коюшту. Мен бүгүн 84.5тен сатып аткам. Анан кийин баарын алып коюшту. Мен барып дагы башка коммерциялык банктан алып келдим, саттым. Аны да сатып алып коюшту. Ошо мен түгөнүп калды. Мен курсту көтөрбөй эле 84.5тен кармап тура берсем, элдин баары кармап тура берсем, эмне болот эле? Келгенде эми мисалы азыр экөөбүз элестетели, дүкөнгө бардык. Дүкөнгө барсак, биз сүт ичкибиз келет. Баардык дүкөндө сүт жок. Бирок баа ошойдон эле тура берсе. Анан эртеби кечпи бир сүт завод алып келет дагы 100 тонна сүттү таштап коет, кайра эле баягы 40 сомдон сатып ала беребиз да. Ошол жерге келгенде мисалы ошол акча алмаштыруучу жайлар доллар түгөнүп баратат деп эле акчанын эмени курсун көтөрүп жибербей кармап тура берсе болот беле? Жок, биз акча алмаштыруу жайлар курсту же кармап туруп же түшүрүү деген жолду биз аткара албайбыз. Биз аны кармап тура албайбыз дагы. Аны коммерческий банк менен националдык банк кармайт аны. Ал акча алмаштыруу жайларынын задачасы эмес да, мамлекеттин акчасын, сомун, курсун кармоо бул акча алмаштыруу жайлардын задачасы эмес да. Демек, мисалы улуттук банк бүгүн эртең менен койгон курс менен сиздер иштешиңиздер керек. Бирок салыштыруу айырма бар го. Мисалы бүгүн 107 сомдон сатып атсаңыздар долларды, улуттук банктыкы койгон расмий курсу 1-2 сомго төмөнүрөөк болот. Болгону улуттук банк өзү жеке адамга доллар сатпаган үчүн анын курсун карайсың. Улуттук банктын курсу жөн эле расмий болуп калат да. Анан массоветке барасың. Массоветте курс канча экен? Эми сиздин сурооңуз боюнча магазин ичинде сүт түгөнүп калса деп атпайсызбы? Бүт магазиндердин баарында сүт түгөнүп калса деп атпайсызбы? Ал магазиндер сүт чыгарган заводдорго барып, бизге сүт бергиле, ал заводдор уйларга бизге сүт бергиле деп айта албайт да. Уйлар может, балким сүт бере албай калганын себеби бул быйыл кургакчылык болуп чөп жок болсо керек. Чөп жок болуп калса. Жок, ошондо деле мисалы сүттүн баасы анан сүттү элди камсыз кылып туруш үчүн сүттү ошол завод башка мамлекеттен алып кирге аргасыз болот да, элди камсыз кылып туруу үчүн. Ал башка мамлекеттен алып киргенде бул уже баазы кымбаттайт деген сөз. Импорт. Ага арасында мошко төлөш керек, баазы кымбаттайт. Анан ал кымбатыраак сүт алып келип, алдан кайра сүттү чыгарганда ал минуска кирип сатпайт да. Түшүнүктүү. Ал жерде бул жерде айтканыңыз далилдүү болду. Эми бирок экинчи суроо да. Мисалы 3 күн ичинде 100 сомдон 107 сомго чыгып кетти. 3 күндүн ичинде чет мамлекеттен доллар алып кирген жокпуз да. Биз баягы эле Кыргызстандын ичинде доллар айланып атат да. Ооба, ошондой. 3 күндүн ичинде 7 сомго көтөрүп кетти. Бирок Кыргызстандын ичинде доллар айланып атканда Кыргызстандын ичинде доллар көбүнчөсү чет мамлекетке чыгып кетип атат да. Алып чыгып кетип аткан жок, бул төлөнүп жатат деген сөз. Башка мамлекеттер. Мисалы мен азыр эгерде чет мамлекеттен бир товар сатып ала турган болсом, мен долларым ошол жакка кетип атат. Буудай Казакстандан алынат. Казакстанда буудайдын баазы долларга байланылган.
Биз каалайбызбы, каалабайсызбы, теңге менен төлөйбүз аны. Теңгенин курсу долларга соотношениясы көтөрүлүп кетти. Значит, соответственно, биз мамлекеттен долларга теңге алып, анан теңге менен төлөйбүз да. Ал уже четке чыгып кетти деген сөз.